Саламатсыңарбы окуучулар? Маанайыңар кандай? Менин да маанайым абдан жакшы. Эмесе, бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Сабагыбыздын темасы Манас КМШ аймагынын окумуштууларынын изилдөөлөрүндө. Сабактын максаттары: билим берүүчүлүк окуучулар Манас эпосу боюнча чет мамлекеттердин окумуштуулары Валихановдун, Мухтар Ауезовдун, Александр Бернштамдын изилдөөлөрү жөнүндө билишет. Өнүктүрүүчүлүк: чет элдик Чохон Валиханов, Ауезов, Бернштам жөнүндө өз ойлорун так далилдүү айтып беришет. Тарбия берүүчүлүк максаты: кыргыз элинин улуу Манас эпосун сактап, жана аларды өз турмушунда үйрөнүүгө тарбияланышат. Ал эми көрсөткүчтөрү: эгерде окуучулар Манас эпосу боюнча чет мамлекеттин окумуштуулары Валихановдун, Ауезовдун жана Бернштамдын изилдөөлөрү боюнча билишсе, эгер окуучулар чет элдик окумуштуулар Валиханов, Ауезов, Бернштам жөнүндө өз ойлорун так далилдүү айтып бере алышса, кыргыз элинин улуу Манас эпосун сактап, аларды өз турмушунда үйрөнүүгө тарбияланышса. Залкар поэма Манас өзүнүн кагазга түшкөн күнүнөн баштап кыргыздын, батыштын жана чыгыштын көптөгөн аалымдарын, окумуштууларын кызыктырып, ар түркүн багыттагы илимий изилдөөлөрдүн, кызыктуу мазмундуу илимий макалалардын, китептердин, монографиялардын жаралышына себепкер болду. Манас адабият таануучулар, тарыхчылар, этнографтар, философтор, чыгыш таануучулар, педагог окумуштуулар жана башка көптөгөн илим тармактарынын өкүлдөрү үчүн илимий изилдөөлөрдүн өзүнчө бир казып жатса төңүз казынасына, согуз булагына айланды. Манас темасындагы изилдөөлөр жалаң гана адабий дастан, фольклордук классикалык чыгарма жөнүндөгү гана сөз эмес, эң негизгиси эпостун тегерегиндеги илим сөздөрү, кыргыз эли, кыргыз калкынын этногенези, тарыхы, эл аралык мамилелери, дүйнөгө көз карашы, салт санаасы, эстетикасы, философиясы, 18 000 ааламда кыргыздын башка элдердин катарынан алган орду жөнүндөгү чоң сөзгө айланып отурат. Манас жөнүндөгү изилдөөлөрдүн маңызын байкасак мына ушунда. 1904-жылы Санкт-Петербургда орус тилинде жарык көргөн Чохон Валихановдун «Джунгария очерктери» аттуу эмгеги Манас таануу илиминин алгачкы төл башы болуп эсептелет. Аталган очеркте Чохон Валиханов өзүнүн Манас эпосу жөнүндөгү алгачкы илимий байкоолорун ортого салган. Казак окумуштуусу Манас кыргыз мифтеринин, жомокторунун, легенда, санжыраларынын энциклопедиялык жыйнагы. Бул кучак жеткис эпопеяда кыргыздардын турмуш образы, салт санаасы, адеп ыйманы, географиясы, диний жана медициналык түшүнүктөрү, эл аралык мамилелерди чагылдырылган деп таамай баа берген. Чохон Валиханов «Джунгария» очерктеринде Манастын гректин Илиадасына салыштырса, Семетейде кыргыз Одиссеясы деп атаган. Эпостун башкы каарманы Манастын образына кеңирээң мүнөздөмө берген. Айткан ойлорунан улам Валихановдун өз мезгилинин абдан билимдүү адамы болгондугу айкын сезилип турат. Ал бүркүт сыяктуу ободо каалгып, кыргыз турмушуна бийиктен сеп салып, Манас эпосунун масштабын жана тереңдигин даанышмандык менен көрө билген. Чохон Валиханов Манас таануу илиминин башатында турган чыгыштын чыгаан илимпозу. Валихановдон кийин кыргыз элинин учу кыйрына көз жетпеген улуу эпосу жөнүндө олуттуу, салмактуу илимий ойлорду биринчилерден болуп айтып жазган. Таануу илиминде казак илимпоздорунун ичинен Валихановдун салтын уланткан Мухтар Ауезов. Мухтар Ауезов 20-жылдардан баштап Сагынбай Орозбаковдун вариантына негизденип Манасты изилдөө ишин баштаган. 20-30 жылдарда ал эл ичин аралап, ырчы, жомокчу манасчыларга жолугуп, алардын айтуусунда Манасты көп жолу уккан.
Манасты өзү да эл оозунан жазып алган. Саякбай Каралаев менен достук мамиледе болгон. Саякбай жөнүндө мындай дастанчы Сакеңден кийин дүйнөгө келбейт деп да айткан сөзү бар. Муну ушинтип улуу Муктар Абузов манасчыларды өз көзү менен көрүп, Манасты өз кулагы менен угуп, эпосту иш жактан терең түшүнүп, терең иликтеп, чыгармачылык лабораториясында 20-30 жыл бою узанып отуруп, акыры Манас кыргыз элинин баатырдык эпосу аттуу фундаменталдуу илимий эмгегин жараткан. Муктар Абузов изилдөөсүндө манасчылардын өнөрүнүн өзгөчөлүктүнө атайын токтолуп, Манастын эрдиктери жөнүндөгү биринчи ырды эпостогу эр Манастын чоролорунун бири жалаң үйдүн борумун жарым күнү ырдаган, жайсаң ырчы ырдаган болушу ыктымал деген ойду биринчи айткан. Окумуштуу жазуучу манасчылардын Манасты түш көрүү аркылуу тыштан аян берген кудуреттүү күчтүн жардамы менен айтып калуулары жөнүндөгү маселеге да өз мамилесин билдирген. Александр Натанович Бернштам, ленинграддык көрүнүктүү тарыхчы, археолог жана этнограф. Ал Манас эпосуна багыштап 20дан ашык изилдөөлөрдү, эмгектерди, макалаларды жараткан. Бернштам эмгектеринин биринде Манас эпосун элдик көркөм чыгарма катары кароо менен гана чектелүүбүз керекпи? Же анын тарыхый балуулугун да көңүлгө алганыбыз туурабы деген суроону коюп, анан өзү мындай деп жооп берген. Колдогу маалыматтарга таянып, мындай жыйынтык чыгарууга болот. Биринчи, Манас эпосу көркөм чыгармачылыктын туу чокусу. Эстелиги катары гана саналбастан, ошондой эле байыркы этабы 820-847 жылдарды камтыган кыргыз ууруларынын көз карандысыздык үчүн күрөшүн баяндаган кайталангыс тарыхый повесть болуп эсептелет. Бернштам ошол мезгилде кыргыздардын башындагы Яглагар хан аттуу тарыхый инсан турган деп далилдеп, ошол баатыр жетекчини Манас баатырдын прототиби деп эсептейт. Тарыхчы окумуштуунун бул көз карашы кезегинде Жирмонский жана Малов тарабынан сынга алынган. Бирок Бернштамдын бул илимий гипотезасы дале болсо окумуштууларды ойлондурган орчундуу божомол көз караш бойдон калууда. Эми балдар, силерге төмөндөгү суроолор менен кайрылмакчымын. Балихановдун Манас эпосу боюнча айткан ою жана изилдөөлөрү. Муктар Абузов Манас эпосун кимден жазып алган? Бернштам кандай суроо берүү менен Манас эпосун жыйынтыктаган? Эми балдар, силерге үйгө тапшырма. Төмөндө берилген суроолор боюнча өз оюңарды кыскача так жазып келгиле. Сабакка көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.